болуп келген жолдоштору, жанында колдоп балдарын көтөрүп жүргөн ушул жолдошторуна дагы аябай ыраазы болдум. Тең карашып жүрөт. Биздин Фаберлик компаниясына мен кантип келип калдым, жана мен кайсы жердин кызымын, ошол тууралуу дагы айтып коеюн. Мен Тынчбекова Бегимай, 93-жылкымын. Өзүм Фаберликке мен бизнес үчүн келген эмесмин. Жаңы турмушка чыктым, базар коронун кызы болом, Тош көмүрдүн келинимин. Турмушка чыккандан кийин косметика түгөнөндө жаш келиндер билебиз, кайненебизден айыштан коркобуз, уялабыз дегендей, ал эмне дейт деп жолдошубуздан уялабыз, аны алып бер, буну алып бер. Магазинчибиз бар эле домунда, ошол эжекеге барсам мени боюма койбой регистрация кылып салды. Коркуп калтырап атам. Мен кантип иштейм? Мектепте менден башка 5-6 мугалим иштейт болчу. Аябай мен үчүн алар көп нерсени билип, как будто алар директордой да магачы. Директорлук ачып ушунчалык көп айылга чыгып калган деп элестет экен, бирок алар анчалык айылга чыгып эле экен. Башында мен билбейт болчумун эч нерсени. Анан ал жерде жазылып, мен бирок иштеген жокмун. Мен турмуш шартыма байланыштуу Санкт-Петербург шаарына минип жүргөн машинабызды сатып, ошо кеттик. Семейный кайненем, жолдошум, 2 балам. Ал жактан мен иштебеген ишим калбады. Любой иште иштедим, себеби бала суарлар билесиңер, аз саатта жумуш карайсыңар, келип тамак кылыш керек, сакпак кылыш керек деп. Мен болушунча 9-дан 4-кө чейин жумуштарды карадым. Бирок менин пешенемде камера турат болчу. Эч телефонго мага ыңгайсыз болчу. Менеджерим дагы мени телефонду кармабагын деп катуу талап койду. Ал иштен чыкканга туура келди. Бирок сонун иш болчу. 40 миң айлык алат элем. Саат аз болчу. Бирок мен ошол кезде 6% болуп бардым. Менин командам мен жок эле 9% болуп калыптыр. Мени Ашырбаева Жаңыл эжекем жазды Фаберликке. Азыр көзү өтүп кетти. Аябай ыраазычылыгымды билдирет элем, көзү бар болгондо. Көзү өтүп кетсе дагы мен өмүр бою айтып жүрөм ошол эжени. Ошол эжем жазып, Акмарал Сакабаева менин наставнигим, ошол эжекеме тапшыргандай эле болуп, мына азыр жетелеп ушул күнгө чейин Айнура Абдуллабек кызы, Акмарал Сакабаева менин апамдай болуп ушул Фаберликтен өзүмдүн жашоомду ордумду таап, мына сенин жашооңдо ордуң ол жерде деп туруп алып келип койду да. Ушунчалык ыраазымын ушул эжекелерге, себеби мен Ошто окугам, убагында международный отношенияда окуйт болчумун. Андан кийин Бимге которулдум. Мен Россияга дагы кеткениме байланыштуу. Ал мезгилде менин келечектин жанында офис бар эле, кимге иштетет элеген билбейм. Ошол жерде Назик деген кыз иштейт эле, менин группалашым болот эле. Ошол кыз мага табагын сатат эле, бирок бир дагы айткан эмес. Ошол Фаберликке келип жазып иште депчи. Ошол мезгилде мени жазып иштегенде балким башкача болобу эле деп дагы ойлоп кетем кээде. Бирок азыркы келген ушул ийгилигиме дагы шүгүр кылам. Ушунчалык Фаберликке шүгүр. Бардыгыңыздарга ыраазычылык билдирем, бардыгыңыздарга рахмат.